Айтмадым білем, мына айыл. Жалал-Абад шаарында капкан тасмасынын бетачар аземи болуп өттү. Балдарга туура тарбия берүү максатында тартылган кино Барпы театрында көрсөтүлдү. Ага Жалал-Абад шаарынын вице-мэри Руслан Алтымашев, шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы, мугалимдер, окуучулар жана ата-энелер күбө болушту. Тасма аркылуу окуучулар менен биргеликте ата-энелерге да туура багыт берип, балдарды жаман жолдон кайтаруу көздөлгөн. Ата-энеге жакшы мамиле жасоо, татыктуу билим алууга үндөгөн кино 2 ай убакытта тартылган. Тасмада жалпы 20га жакын актерлор роль жаратышты. Жакынкы убакта капкан 2 тасмасын тартуу пландалууда. Мындай тасмалар аркылуу азыркы коомдогу балдарга байланышкан маселелерди чечүүгө, ата-энелерге туура маалымат берүүгө шарт түзүлөт. Шаардык бийлик өспүрүмдөр менен тыгыз иш алып барууну колго алып келет. Заман талабына ылайык балдар бүгүнкү күндө үйдөн, интернеттен, телефондон чыкпай калды. Тилекке каршы мындай тиричилик азыр тасмада көрүлгөндөй тоодо дагы, айылда дагы жакшы жүрүп жатат. Ошолордун баардыгын бул тасма чагылдырып, балдардын ички дүйнөсүнө ички дүйнөсүн ойготуп, ата-энесине туура мамиле жасоо жана билим тарбиясын туура алуу максатында тартылган тасманы биз балдарыбызга жана ата-энелерге тартуулап жатабыз. Көп ата-энелердин мындай боздоп ыйлагандарынан келген акыры ушул жыйынтыкка ушул тасма алып келди да. Себеби балдар көпчүлүгү компьютер оюндарына кирип кетип чыга албагандыктан ата-энелер көп кайрылчу. Ал эми бизде мындай лечение кылганга болбойт, лечебница жок, бир гана Кытайда бар, Россияда да жок. Ошондуктан ушул тасма аркылуу балдар мындай бир таасир алабы деген ниетте тартылган да.